Жалалаттын гүлү болом да. Бизнес, такси сферасында жүргөн Нурия. Я не думала, что исход события будет таким. Тартпай эле койчу, анан такси кылбай эле койчу. Качан турмушка чыгасың? Ошону өзүңдөн сурап алайынчы мен. Өзүңөрдүн эле карындашыңар болом да. Эң көп канча акча таптың эле бир күндө? Эртеси күнү ошо 100 000 бир пачка акча берген. Ассалам алейкум, урматтуу Салам KG каналынын катталуучулары, достор, мекендештер, жалпы көрөрмандар. Каналга кош келдиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө конок, өзгөчө чыгарылыш. Москвада бизнес, такси сферасында жүргөн Нурия бизде конокто. Нурия, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Салам KG YouTube каналынын подписчиктерине менден чоң салам. Рахмат. Биздин традиционный деп койсом болот суроо. Көбүнчө элдерден суроодан биринчи өзүң жөнүндө маалымат угайлычы. Өзүң жөнүндө маалымат азыраак экен интернет желесинде. Өзүм Каякта туулгансың, каякта чоңойгонсуң, каякта окугансың дегендей. мен өзүм Базар Кургунун болом, Жалал Абад Базар Кургун. 1998 жылы төрөлгөм. 10 жашында Екатеринбургка көчүп барганбыз. Ата энем 2005 көчүп кетип, 2008 бизди алып кетишкен. 2008ден бери Екатеринбургда чоңоюп, ошол жакта өстүк. 9-да ошол жакта бүтүрдүм. Россияда окупсуң да? Россияда окуп, бирок жумуш менен болуп, башка нерсе болуп, окууга деле жакшы көңүл бурган жокмун негизи. Базар Кургунда да жүрүпсүң? Базар Кургунда да. Жалал Абадтын сулуусу экенсиң да? Ооба, Жалал Абадтын гүлү болом да. Жакшы. Бул сферада канчадан бери иштейсиң? Такси сферасында? Такси сферасы где-то, если общий алган болсок, 6-7 жыл болоюн деп калды уже. Подработкалар менен дагы Кантип келиң бул сферага? Башында ошол Екатеринбургда Везет деген такси бар болчу. Ошон ата энем 18ге чыкканда биринчи машинаны алып берди. Nexia 2 алып беришти. Туулган күнүмө подарка деппи. Ошол менен өзүм магазинде иштейт болчумун. Продавец, консультант болуп. 2/2 иштегенге жараша подработка кылып, таксиге чыга баштадым. Кайсы жылдар эле ал? 2017. 2017 Nexia менен таксовать этсе болобу эле? Ооба. Екатеринбургда. Ооба. Москвага качан келдиң? Москвага 2022-жылы көчүп келдим. 22? Ал жакта в связи с последним событием что-то жумуш азайып кетти. Екатеринбургда дагы бизнес класста иштейт болчумун. Жумуш азайып, выкупта машина бар эле. Ошо выкупка төлөй албай акыры бул жака Москвага келдим да. Түшүнүктүү. Негизи кыргызча жакшы эле сүйлөйт экенсиң. Мен байкашым боюнча. Кыргызча. Бирок мени влогду орусча алып кетет экенсиң. Биринчи мен деле ойлонгом. Бир ай ойлонуп, кайсыл тилде алып барсам, кыргызча алып барсамбы, орусча алып барсамбы деп. Анан орус тилине келип токтодум. Неге дегенде, кыргызча алып барсам, кыргызда если таксиде иштебесе, бул тема блогту көп адамга неинтересный да. Как-то таксиге связанный болбосо. Именно орусча тартсаң, таксистердин орустар эле, орусча билгендер деле толтура да. Белоруссия, Казакстан, там Чечня, башка жак, көп жактан көрүшөт. Армения бүт түшүнгөн үчүн таксисттер көрүп неме кылганда деле аудитория чоң. Аудитория чоң, ошон үчүн орус тилин тандагансың. Ооба. Так кыргызчаны спокойно сүйлөй бересиң. Ооба, кыргызчаны. Эч кандай маселе жок. Жок. Ошо комментарийиңде көпчүлүгү кыргызча сүйлөө деген экен да комментарийлер. Мен буга чейин деле ошол аудитория чоң болгон үчүн орус тилде тартам деп түшүндүрүп келем. Азыр деле айтып кетем, достор, мен мындай өзүмдүн оюман эле чыгарып тарткан жерим жок. Бул деле
в плане рекламы башка жактан дагы жакшы да. Ошого негизи мен өзү жашоодо кыргызча эле сүйлөйм. Жаныма келип адам сүйлөсө кыргызча сүйлөп, таксиге иногда мен деле такси чакырып калам. Кыргыз бакелер болуп калса кыргызча учурашып эле отурам. Жана бир видеоңду көрүп калып, мындайча айтканда, мен дагы өзүм ошол аркылуу өтүп атканым үчүн бир кандайдыр бир таасирлендим. Мындай деп айтыпсың да. Кыргыздар колдогонду билбейт. Только эл адам көтөрүлүп келатса, бир адам только көбүнчө буттан тартат деп. Ушуну кандай дейт элең ушул жөнүндө? Ушул жөнүндө айтып кетсем, YouTube тармагы негизи эле эң кыйын тармак да, социальный сетьтерден. Неге дегенде биздин монтаж кылып, убакыт бөлүп бул нерсеге бир күндүк убактың кетет. Бир күндүк убакыт кетет. Дайыма видео чыгарасың YouTube'га. Instagram, TikTok ал жакта кичине оңоюраак, мындай тартып туруп чыгарып кое бересиң. YouTube'да монтаждайсың, кесе турган жерин кесесиң, кичине башка нерселерди кошосуң, анан видеону ошондой жакшы ошо адамдар көрсүн деп чыгарасың да. Чыгаргандан кийин эле орустар жазбайт да. Мындай орустар көбүнчөсү по факту жазып кетет. Мой район койбосоң комиссия көп болот, башка нерселер жазып кетет. Именно өзүбүздүкүлөр тырмактан кир издеп эле сен акцентиң страшный экен, жакшы орусча сүйлөй албайт экенсиң, кыргызча эле сүйлөйсүңбү деген моменттер. Билем мен деле, что грамматика жактан, кичине неме жактан орусча жетпей, неге дегенде окууну жакшы окубадык да. Ошону мындай жакшы комментарий жазып, кичине колдоп коюштун ордуна тырмактан кир издеп эле тартпай эле койчу, анан такси кылбай эле койчу кыз башың менен деп толтура комментарийлер келет да. Азырга чейин деле келет. Азыр уже кичине мындай адамдар уже көнүп калды. YouTube'га ошого видео комментарийди окуйсуң да, ошо комментарийди окугандан кийин эле желаниең качып кетет да видео тартканы. Өчүрүп салган комментарийлериң да бар болгонбу? Жок, комментарий өчүрбөйм негизи. Комментарийге мен если бир комментарий келсе, өзүнө жараша ответка берем. Өчүрбөйсүң? Өчүрбөйм. Бир да өчүргөн эмессиң? Бир да өчүргөн эмесмин. Бир кайсы бир комментарий болгонбу ушундай сөөгө жетип кеткен? Же болбосо таанышың ушундай? Жок, андай комментарий жок. Андай комментарий жок. Башында ошо блогду баштаганымда даже ата энеме айткам. Ата, апа, мен видео тартып баштадым. Бирок силер комментарийди окубагыла. Заранее аларды даярдап, что блогер болуп атам, ошо комментарийге вообще кирбей эле койгула деп аларды неме кылдым, потому что мен заранее билет болчумун. Ошо. Бирок өзүң көңүл бурасың комментарийге сөзсүз түрдө. Баарын окуйсуң. Окуйм. Бир да комментарий калбайт. Кээ биркилер айтат го, мен я никогда не смотрю комментарий. Пусть пишет, той пишет деп ушинтип жазышат да. Бирок сен андай эмес, комментарийге. Мен комментарийге көп көңүл бурам. Анан YouTube'да көбүнчө анонимно болгон үчүн өтө көпчүлүгү сөгүнүп жазышат. Өзүбүздүн эле балдар сөгүнүп, неме кылып. Кыргыз балдарбы? Кыргыз балдар. Ошого обидно болуп кетет экен да. Бирок живой көргөндө ой, сүрөткө түшүп алайлы десе. Андай учурлар да болот. По поводу внешности да толтура нерселер жазышат. Ошол эле темадан алыстабай эле дагы бир суроо берейинчи. Бул суроону берейин деп кыйла ойлондум, чынын айтканда. Мындай өтө баягындай эмне деп коет, пас болуп калбайын депчи. Бирок элден келген суроо, элдер комментарий жазган суроо. Көпчүлүк айтышат экен да, турмушка чык, качан турмушка чыгасың? Ушуну өзүңдөн сурап алайынчы мен. Негизи мен өзүм 27-ге чыкканда турмушка чыгам деп аткам. Быйыл 25. Быйыл 27-ге чыгам. 27-ге? 27-ге чыгам. Бирок билбейм пока.
если может болуп калса, может 25-жылы турмушка чыга аламбы. эми план 25. Кудайдан да ал жагы. Кудайым буйруса чыгабыз, буйрубаса жок дегендей. Туура. Баары Алладан дейт го. Ооба. Кыргыздардан, по-моему, сен эле болсоң керек таксиде бизнесте иштеген. Жок, башкалар дагы бар. Барбы? Башкаларды биз көрбөйт окшойбуз анда. Башкалар бар, бирок алар мындайча айтканда анонимно жүрүшөт да. Эч ким. Кыргыз кыздар. Кыргыз кыздар билбейт, көрбөйт. Основной түнү иштесең деле эч ким көрбөйт да. Эң көп канча акча таптың эле бир күндө бизнесте? Эгер болсо, сырбы болсо. Бизнесте чайды эсептебейсиз. Жок, чаевой менен кошо. Эртең менен ишке чыктың. Болду, ошо менен. Кайра киргениң. Ошол бир эле жолу жана 60 миң чай алгам биринчи күнү. Эртеси күнү эле ошол кишине саат 12-де барып алып кеттим. Ошол кишиден эртеси күнү ошо 100 миң бир пачка акча берген. Ошол эң көп менин карьерамда. 100 миң, 160 миң, где-то 200 миң болуп калыптыр анда вообще. 200 миң. Жакшы, өтө сонун. Биз андай нерсеге сүйүнүшүбүз керек. 2 күндө. Бирок андай нерселер өтө редко, өмүрүңдө бир эки жолу эле болсо керек го дейм. Элдер дагы жазышат экен да. Эми элдердин сөзүн эле айта бербейин, өзүм эле эметейин. Мындай ушу иштеген акчаңды көрсөтпө деп көпчүлүк айтышат экен. Не только сага, баардык таксистергечи. Ушуга кандай дейсиң? Ушу биздин YouTube'дан көрүп, мамлекетпи же гос органдар бир кандайдыр бир анализ кылышабы? Бизде биринчиден булардын көргөн убакыттары жок да. Өздөрүнүн деле жумуштары жетиштүү болуп атат. Неге жаңы правила, башка нерселер чыгат? Неге дегенде, эконом класста алганда ал жерде кисарт деген нерсе бар да. Если государство Яндексти кыскан болсо, эми булар 5 мүнөт эле мындай водительдер канча саат иштейт, канча сом табат, бүт неме кисарттын ичинде ал жерде документтери бар да. Өздөрү подписывать эткен, неме кылган. Ошол кисарттан эле негизи билип алат. Ал бизде караганы убактылары жок да. Бул негизи туура эмес ой дейм. Неге дегенде, орустардын өздөрүнүн деле чоң блогерлери бар. Бир майбы хайдаган деле бала бар. Ошол жумасына бир күндө чыгарат да ролик. Анын роликтери там миллион просмотр алат. Минимум. Если бизди көргөн болсо, ошону карап туруп эле вывод кылып койсо болот эле да, негизичи. Блогерлер тартпагыла неме, бул кичине туура эмес. Кыска ой болуп калат го дейм. Туура, мен дагы бул ойго толук кошулам. Анткени орустардын ДПСи же кимиси болсо дагы биздин тил по-любому аларга башка тил да. Кыргыз тили түшүнүшпөйт, билишпейт. Ошон үчүн алар көрүшпөйт да. ДПСтен мен өзүм дагы бир сурап көргөнмүн. Сурап, сен кыргыздарды көрөсүңбү десем, что это мне интересно деген да. Ошон үчүн жанагын айтып кетсек, кыргыздар негизи YouTube тарткан, мындай YouTube тартып, блог, именно таксинин блогун алып барган эми кыргызда бир эле кыз бар да, эми бул мен. Ошого дагы достор кичине мындай өзүңөрдүн эле карындашыңар болгон да, негизичи. Ошон эң туура. Колдоп, неме кылып кетсеңер жакшы болот эле дейм. Неге дегенде, ошо жана эле айтып кеткендей, комментарийди окуйбуз, аны мен эле окубайм, башка мени чоң адамдар дагы көрөт да. Жашы атам менен тең, эжекелер көрөт. Анан ошол комментарийлерди окуп дагы алар дагы ичинен кичине мындай капа болушат.
сөзсүз. да прямой эфирлерде отуруп калам, ал жакта дагы эми мага өтө көп хейт жазышпайт прямой эфирде. Иногда ошо жазып калганда анан айтам да, уялбайсыңарбы, менин контентимди чоң ошо эжекелерибиз көрөт, башка нерселер көрөт. Анан айтам да, блин, ошо жаштар ушундай между собой ушундай сүйлөшөт экен деп уят дейм да, просто уят. Ошон үчүн Бул видеого даярданып сени полный изучать этип, ошо видеолоруңду көрүп, эметип мен да бир аз жүрөгүм ооруду чынын айтканда. Көбүнчө хейт көбүрөөк экен да биздечи. ооба. Сен айткандай хейтерлер жазыша берет экен. Мен чынын айтсам башында өчүрүп жүрүпмүн. Баарына жооп берип, анча нерсеге көңүл бурбай койсо да болмок экенмин ошондо. Мен ошо өчүрбөйм, ошо ответканы берем, ошол менен токтойм. Орустардан бир комментарий келди. Езжай в свою страну деп эме кылды эле. Ютубтан келген комментарий. Ага ответка айттым. Мен эми 15 жылдан бери Россияда жүрөм да. Я такой же гражданин, как и ты, поэтому пошел отсюда деп туруп. Бияктан жарансыңбы? Неме кылып, жок, негизи кыргызстандыкым. Просто ошондой просто ошондой комментарий келгенде ошон иногда ответка берип оозун жаап коебуз да просто. Түшүнүктүү. Достор, бул видеонун спонсору деп койсом болот. Кыргыздар жаңы магазин ачыптыр. Лидер шоп деген, негизи рынокто көптөн бери эле экен. Көбүнчө Бишкекте жүрүшөт экен, Москвага да ачылышыптыр. Өтө сонун кийимдери бар экен. Мен бүгүн өзүмө мына рубашканы, мына ошондой ошо мына лидер шоп подарить этишти. Анан да бир пиджак беришти. Мындай барып көрдүм, магазиндер өтө качественный, кийимдери, обслуживание да өз уровеньде экен. Ошон үчүн Проспект Андропова 22 барып, торговый центр Анорадан жакшы мырзаларга кийимдерди алсаңыздар болот. Эме таксиден качан кетесиң? Таксиден да бир 2 жыл бар го дейм. 2 жыл өлбөт дегенде 2 жыл да. Эми бияк Алланын буйругу дегендей. Бул жагы Кудай. 25-жылы турмушка чыгам деп калдың. 25 чыксаң анан шеф эмне десе ошо да. Может, если турмушка чыксам, ошо мен таксиде иштебей калам да. Эми ким билет, может, иштеп калам. Ал жагын айта албайбыз. Таксиде иштегениңе жырет этпейсиңби? Мисалы мына жаңы сени көргөн катталуучуларың дейли, же болбосо тааныштарың таксиге чыгам десе, именно эмеге сен колдойсуңбу аларды? Адамдын өзүнүн нарагынан да. Мен негизи 14 жашыман бери эле иштеп келем. 14-13 жашыман подростковый возрасттан баштап эле иштеп келем. Анан мындайча айтканда акчага өтө мындай каттуумун да. Кармап магазинге кирсем дагы нанга барам дедимби, нан алам, мен башка лишний эч нерсе албайм да. Ата-энеме иногда жардам берем, байкемдерге. Мен дагы ошо семьям бар. Үйдөгүлөргө каралашып турам. Турмушка тыңмын деген, мындайча айтканда. Турмушка мен даже автобуста иштейт болчумун да мурун. Ошо автобуста иштеп жүргөндө дагы. Автобус айдагансыңбы? Жок, ал жакта кондуктор болуп иштейт болчумун. Кондуктор. Ооба, ошол жактагы байкелерибиз дагы айтып берет болчу, Нурия, сен турмушка чыксаң күйөөңү бат эле байыта бересиң депчи. Неге дегенде иштегенде мындай без выходной вообще неме кылбай иштейм да. Ошого выносливость күчтүү экен деп калышат да. Ошо мен да таң калдым. Мен жаңы жыл күнү чыктым. Саат 12-де чыктым. Бирок 3-тө мындай айтканда поезд келди да. Түнкү 3-төбү? 3 сааттабы? 3 саатта. Мен күндүз иштейм да. Анан Инстаграмды көрүп отурсам, сен 3-тө сменага чыктың. Түнү 3-тө. Ооба. Мен кечинеси ошо 10-до туруп, шашылып туугандар жака бардым. Туугандар тагымдар жака өтүп барып, алар менен жаңы жыл тосуп, аларга жолдо баратсам, келип мени бирөө сүзүп кетейин дебеди.
31. Анан жакшы, мен аны байкап калып оң жака машинаны ала калдым да, алып машинаны токтотуп, эмне кылып атасың? Ты вообще смотришь, куда ты едешь десем. Да, извините, пожалуйста, с Новым годом вас деп. Анан адамды алдап койду, анан ошо менен дальше туугандарга барып жаңы жыл тосуп, и дальше машинамды заправка кылып, машинаны жууп чыккыча эле 3 болуп кетти. Түнкү 3. Кеч калып кеттим кичине. Өзүң мындай даражат этип, мен да ушундай болсом экен деген адамдар барбы? Мисалы, YouTube'да болобу, же Instagram'да келечекте мен да сөзсүз ушундай болом, ушундай знаменитый адам болом, же болбосо ушундай блогер болом деген. Кимди карап түзөнөсүн дегендей. Андай адам, бир кыз бар, Мадлен деген, немеден, Казакстан блогер. Ошонун стористерин карап, немелерин карап, эми ынтыласың, аракет кыласың. Именно блогерствонун башталышы бул Лёля такси деген Питерден бир кыз бар, таксини тартат. И ошо майбы хайдаган баланы көрүп, ошолорду көрүп эле булар тартып атат, мен эмнеге тарта албайм? Булар деле мага окшогон эле адам деп, ошол менен анан YouTube баштадым да. Блогерство. Бирок өзүм аябай мындай мечтать этчү элем да. Блин, ушу мен да блогер болсом экен депчи. Адам жакшы ниет кылып бир нерсени ошону ойлоно берсе, Кудайым ошол нерсеге жеткирет экен да. Сөзсүз. Азыр эми Москвада эң бир знаменитый адамдардын бирисиң. Сен аны может билбешиң мүмкүн. Мага. Бирок кыргыз кыздары аз да эмеде. Именно бизнесте иштегендер, ошо көзгө көрүнгөн эле сенсиң. Сен ошон үчүн кылган иштериң значит жакшы жака кетет экен деп сен эметип койсоң болот экен да. Сүйүнүп, жалгыз менмин деп 100% айтсаң болот экен да. Мен ошону байкадым. Сенден башкасы жок экен да. Ошо именно бизнес. Даже мен өзүм чыга албай жүрөм эми бизнескечи. Эми аракет да кылган жокмун, бирок эми кандай болот экен деп өзүнчө бир кандайдыр бир преградалар болуп деп коеюнчу. Негизи ошо жана эле айтып кеткендей, адам жакшы ниет кылып, мен ошол нерсеге өтөм, кылам десе, акырын болуп кете берет экен. Неге дегенде, Екатеринбургда жүргөндө, ошо вкратце айтып кетейин. Өзүм пол айдайт болчумун. Анан бир Камрини көрүп калдым, 70-каны көрүп калып, көчөдөн эле көрүп калып, аябай жакты да, прям жана машинаны көрүп сүйүп калдым десем деле болот. Внешне бүт жагынан. Кийин анан ошол машинаны изучать этип баштадым. Канча турат, кандай машина, комплектациясы кандай. И жайындасы көрдүмбү? Ошол машинаны мен уже оюмда мысленно жана өзүм машинамды жууганда, как будто жана бизнес класста отургандай монтип элечи, элестетип мотивация деп коебу. Ошондой болуп, кийин жарым жылдан кийин, ошол убакыттан кийин жарым жылдан кийин эле ошол машинаны салондон заказ кылып уже алдык да. 23 жашымда мен ошо Камри 70-ка өзүмө подарка кылдым. Молодец. 23 жашында Камри айдагансың. 23. Немеде Камри 70 айдап тонировкаларды бастырып алып жүрөт болчумун. Ошол жакта. Таксиде иштегениңе эч качан жалеть этпей экенсиң, сезип турам. Такси менин атам автобус айдайт болчу да. Ошого дайыма атам жанында жүрөт болчумун. Кичинекейимден бери эле газель айдайт, автобус айдайт, башка нерсе кылат. Такси айдаса дагы алдына отуруп алып жүрө берет болчумун. Ошого машиналарга, башка нерселерге өтө жакынмын да. Негизи мага аябай жагат машина айдаган. Какой-то мындай жакшы, прям сонун эмоция аласың да машина айдагандан. Анча жерин оңдоп салып окшойсуң. Жок, оңдогону эме кылбадык, бирок кичинекейимде атам
кышындасы автобустар жүрбөй калат да. Мен горнолыжный костюмдарымды кийип алып, аккумуляторун атам чукулайт болчу, мен отуруп алып жүргүзөт элем, чтобы автобус кышындасы жүрбөй калат эле. Жүргүзүп аракет кылып ошентип аны атамдарга деле иногда айтып коем да, блин, апа ушу мени кыз эле ошо бала эле болуп калсам болмок экен деп. Потому что байкемдер деле бар менден чоң. Алар барбайт да. Барбайт болчу. Кызым басып кеттик, автобус жүргүзүп келели деп. Атам менен чогуу неме кылат элек. Түшүнүктүү. Эми баарыбыз бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Сен да такси сферасында жолдо жүрөсүң, көчөдө жүрөсүң. Кандайдыр бир опасностьтарды сезесиңби? Таксиде жүргөндө. Жандай болушу мүмкүн эмеспи бизнесте? Эми бул деле бир жагынан Кудайдан, бир жагынан неме го да, эмне дегенде опасность любой жактан риск болуп атат азыр. Неге дегенде тот же самый Майбахты деле былтыр бир водительди өлтүрүп кетти да. Кудай сактасын. Кудай сактасын деп, бирок 5 жылдан бери Яндекстин өзүндө 5 жылдан бери иштеп жүрөбүз. Ар кандай моменттер болот, наркомандар болот, башка нерселер болот. Особенно эконом класста иштеп жүргөндө түнү ошо корккон моменттер болгон. Неге дегенде барасың, алар закладка издеп жөнөшөт. Ошол коркунучтуу моменттер, ошондой моменттерде коркот экенсиң да. Түшүнүктүү. Ория, бизге келип алтындай болгон убактыңды бөлүп, келип сүйлөп бергениңе чоң рахмат. Сага 1 минуталык эркин микрофон, эми каалаганыңча. Элдерди жаңы жыл менен куттуктайсыңбы? Өзүңө эркин микрофон кыскасы. Достор, баарыңыздарды кирип келген 25 жыл менен куттуктап кетемин. Ар дайым бар болуңуздар, бай болуңуздар. Самое главное, ден соолукта болуңуздар. Ден соолук болсо баары болот дегенче. Тынч болуңуздар. Баарыбыз иштеп, ошо иштеген келгенбиз. Иштеп ата мекенге кетебиз деген эле ойдобуз баарыбыз. Поэтому ишиңиздерге ийгилик каалап кетем. И бир нерсени айтып кетейин. Дайыма мечтать этип, бир нерсени ойлоп, машина алам же үй алам деп өтө көп ойлоно берсеңер, оюңарга сала берсеңер, Кудайым ошол нерсеге жакшы ниет кылып, ойлоп дегендей, и Кудайым ошол нерсеге жеткирет. Шуну кааласа. Рахмат. Достор, бизде конокто Нурия бизнес класс болду. Кийинки интервьюну кимден алып берейин? Сиздерге кимдер кызык? Комментарийге жазып кетиңиздер, каналга катталып, лайк басып колдоп туруңуздар. Биз баштадык, Кудай кааласа. Кызыктын баары алдыда. Чоң рахмат. Салам Кейжин подписчиктерине биринчи эле очередь достор, подписканы басабыз, лайктан басабыз, комментарийге жазып, и колокольчикти басып койсоңор жаңы видео чыкканда жоготуп бербеш үчүн. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.